Жашоодо урматтуу мусулман бир туугандарым, кичине нерселер менен чоң ийгиликтерди жаратса болот. Арзыбаган тыйындар менен чоң тыйындарга жетсе болот. Себеби ошол арзыбаган нерселер чоң нерселерди алып келет. Эски молдолордон бирөөсү айтат, ал менен сүйлөшүп отурган учурда, ишенсең дейт, мага бир 70-80-дин тегерегиндеги жаштагы бир аял 4 чыны алып келген дейт. 4 чынын алып келген, мага дуа кылып койгон деп алып келген дейт. 4 чынını алдым. Арзыбаган тыйын тыпырга турат. Ал Союздун СССРдин бир калын, өтө калын, чоң чынысы экен дейт. Чай куйсаң дагы муздап калат ага. Тамак койсоң дагы муздап калат, өтө чоң. Анан сатайын десең дагы эч канча тыйынга сатылбайт бул дейт. Бирок иштетишти баштадым үйүмдө дейт. Кемпир таштап кеткенден кийин жашоодон өтүп калды. Ал кемпирге жаназа окудум. Анан үйгө келип чай ичемин дейт, ашканага киремин дейт. Бирок ошол чынымды көзүм көрө берет дейт. Өзүм молдо болгондуктан дуа кылып койгон дегенин эстеп, баягы чыныларды көргөн сайын ар дайым дуа кыла беремин дейт. Көргөнүмдө эле аузуна айтып, бисмилланы айтып, Фатиха замсырап окуп дуа кыламын дейт ар дайым. Болсо берген арзыбаган 100 сомдук 4 чыны дейт. Бирок ар күнү менин дуама себепчи болгон аял дейт. Арзыбаган нерсени берип, өтө чоң жетишкендикке жетишип, бул жашоодон өтүп кетти ал аял дейт. Арзыбаган нерсени берип дейт. Ушул окуяны дагы бирөөгө сен башка бир ушундай жамаатка айтып отурсам, алардын арасынан бирөөсү угуп калып, мага 2 төшөк алып келип бериптир дейт. Төшөктү көргөн сайын, отурганым сайын, бассам турсам төшөк көзүмө көрүнгөнү сайын, төшөктү берген Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн берген адам үчүн дуа кыламын, иштери жүрүшсүн, берекелүү болсун, тапкан адалдан болсун деп ар дайым дуа кыламын дейт. Болсо арзыбаган нерселер, бирок менин тынымсыз дуама ошолор себепчи болду дейт. Бир жаңы проект баштап аткан учурубузда мен дагы арзыбаган нерсени бердим. Бир кафеде жолугушуу болду. Кафеде сүйлөшүп отуруп, анын сиз дагы биз сыяктуу кыйналган экенсиз. Башында акчаңыз болгон эмес экен. Бардыгы сизге каршы чыгышкан экен. Ушундай болгон экен деп айтып, ушул нерсе кичинекей арзыбаган сөздөрдү ага чоң кылып көрсөттүм. Бирок ал өткөн күндөрүн, кыйынчылыктарын күлүп, көздөрүдөн нуру менен, жылмаюу менен өткөн күндөрүн айтып берип, чыгып кетип атып, ушул бала боло турган экен. Ушуга акча берилсин, ушуга бизнесиге жардам берилсин деди. Арзыбаган нерселер бирок өтө чоң ийгиликтерди жаратсам болот. Кичинекей нерселер. Бирок кичинекей нерселер чоңураак баштардан чыгат. Акылы көптөрдөн чыгат. Ошондуктан жашоодо кичине нерсе менен чоң ийгиликтерди жарат. Десоолто болосуздар.